Алымбек Юсупович мынакей адабият майданына кечирээк келсе да, бирок батыл келгендигин белгилеп коюшубуз керек. Сүйүү жашоо жана тагдыр китебине автор Алымбек Биалиновдун 10 жыл ичинде жазган 20га жакын аңгемеси кирген. Анда азыркы коомду тынчсыздандырган көйгөйлөр, дүйнө өзгөрүп жаткандагы адамдын орду жөнүндө жазылган. Бул жыйнакта жашоодогу чыныгы окуялар жазылган, айтып берген тагдырларды көркөмдөп баяндагам. Мисалы, фотография аңгемесинде сүйүүнүн төөлүк-төөлүгү жөнүндө айтылат. Анда башкы каарман сүйүктүү жубайынан ажырап, бирок өмүрүнүн акырына чейин аны унута албай, сүйүктүүсүнүн күмбөзүнүн жанында күн кечирет. Бүгүн аңгемелер жыйнагынын бет ачары болду. Ага автордун замандаштары, интеллигенция өкүлдөрү катышты. Нака турмуштан алынган, көпчүлүгү автобиографиялык мүнөздөгү өзү аралашкан мына турмуштук окуяларды кызыктуу бере алган. Адамдардын кулк мүнөзүн, ар кандай кырдаалдарда өздөрүн кандай алып жүргөндүгүн, адамдардын психологиялык жагдайлыгы, ушунун баары мынакей китепте аңгемелеринде абдан жакшы чагылдырылган. Өзүн жөндөмдүү, мынакей таланттуу, түз эле айтсак болот, жазуучу катары таанылта көрсөтө алды. Алымбек Биалинов кесиби боюнча экономист, бир топ жыл мамлекеттик кызматтарды аркалаган, кезинде экономика министринин, финансы министринин орун басары болуп иштеген. Мындан улам чыгармачылыкка көп убак колу тийген эмес. Ал алгачкы эмгегин Слово Кыргызстана гезитине жарыялаган, аздырда чыгып турат. Его рассказы за душу берут. Биз Алымбек Биалиновдун жыйнагындагы каармандардын баштан өткөргөн окуяларынын катышуучусу болуп калабыз. Анткени алар негизинен карапайым адамдар жана биздин жаныбызда эле болгон окуялар. Ар бирибиз өзүбүздү жазуучу аңгемелеринде чагылдырган каармандардын жашоосунун бир бөлүгү деп эсептесек болот. Китеп 1000 нуска менен басылып чыгарылган. Автор келечекте дагы башка эмгектерин окурмандарга тартуулоону пландап жатат. Бүгүнкү иш-чарада Алымбек Биалинов Журналисттер союзу тарабынан мыкты журналист, мыкты публицист деп табылып, төш белгиси тапшырылды. Рахат Жаныбекова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.